Республика боюнча өзгөчө борбор калабыз Бишкек шаарында үйүн ижарага берип, каражат тапкандардын санарбын. Мыйзам боюнча алар ай сайын мамлекетке бир бөлмөлүү батир үчүн 1500 сомдон патент төлөп туруусу зарыл. Бирок мындай милдетти жеке менчик ээлери аткара бербейт. Батирди ижарага берген учурда бүгүнкү күндө салыктын ыктыярдуу патент түрүндө ставкалары бар. Бишкек шаары боюнча бул бир комнатасы 1,5 миң сом деп эсептелинген. Эки комната болсо үстүнө да 500 сомдон кошулуп кетет. Бул айына төлөнөт. Ошол эле кезде салыктын мыйзамынын негизинде 2 айга, 3 айга, 6 айга ушундай патенттерди алса болот. Мындай маселени жеринен тактап көрүү үчүн биздин чыгармачыл топ салык кызматкерлери менен бирге рейдке чыктык. Ну и что налоговый, хоть кто, мен киргизе албайм. Алгач Разаков көчөсүндөгү номер 4-үйгө баш бактык. Чуу дегенде эле ал жерден бизди тили тишине тийбеген бир айым тосуп алды. Ал салык кызматкерлерин тоготуп да койгон жок. Айтканга көнбөй көп кабаттуу үйдү текшерүүгө уруксаат бербей турганын белгиледи. Тиешелүү адистер анын мындай урой мамилеси үчүн эч нерсе дей алышкан жок. Вот ушул келет кечинде, я, пожалуйста, поговорю, они соберутся, Анарбек. Анарбек. Мындан майнап чыкпаган соң ишибизди ошол эле көчөдөгү номер 7-үйдөн уланттык. Алдыбыздан үйдү кайтарууга алган Формашан мырза тосуп чыкты. Ал деле адаттагыдай жеке менчик ээсинен уруксаат алмайын текшерте албайбыз деп көп кабаттуу үйдүн короосуна да киргизген жок. Мындан улам салык кызматынын өкүлү үй комитети менен байланышып көрүүгө аракет кылды. Бирок андан да майнап чыккан жок. Киргенге азыр уруксат жок банда. Уруксат жок деп атпай киргизе албайбыз. Акыркы рейд номер 2-үйдө болуп, ал жерден үй комитети өзү тосуп алды. Салык кызматкерлери ага күтүүсүз уюштурулган рейд экенин түшүндүрүп, андан ары кызматкерлер батирде тургандарын патентин текшерип көрүүгө киришти. Бул жерде үйүн ижарага берген бир эле үй бүлөнү кезиктире алдык. Тилекке каршы ал да үйүндө жок болуп чыкты. Венера, я вас, помните, неделю назад или 1,5 предупреждала, чтобы вы брали патент. Вы взяли? Да. Взяли у вас, да, есть патент. А то здесь налоговые пришли. Сегодня после работы вы можете его предоставить? Конечно. Салык кызматынын өкүлдөрү мындай иш-чараны айына 2 же 3 рет өткөрүшөт экен. Айтымдарына караганда көбүнчө патент төлөбөгөндөр акысын батир беребиз деп жарыяланган жарнамалардын ээлери дейт. Көбүнчө өзүңүздөр көрдүңүздөр, могул ушундай жерлерде могул бизде киргизишпейт да. Тек домком жок, кварталный жок деп ушинтип. Эми жыйынтык болот, могул эмелерде эле кварталныйларда да айтат, например, могул жерде патенттери жок, текшерип бергиле деп. Например, заявлениялар түшөт. Могул жерлерде квартира берилет, патенттери барбы, жокпу, билип бересиздерби деп. Ошол боюнча да иштейбиз. Ал эми үйүн ижарага берген айрым ишкерлер мындай салыкты жокко чыгарып же бир канча пайызга азайтуу керектигин айтышат. Себеби айрым жарандар каражаттын тартыштыгынан жашап аткан үйүнүн бир бөлмөсүн ижарага берип күн кечиргендер бар. Ошол эле кезде элиталык кымбат үйлөрдө ондогон квартираларын чет өлкөлүк жарандарга 1000–2000 долларга чейин ижарага берип, мамлекетке бир дагы тыйын төлөбөгөн байлардын, жогорку даражалуу чиновниктердин көп экени да коомчулукка маалым. Андыктан бул маселени комплекстүү кароо керек дейт адистер. Жазгүл Мадинова, Бекназар Шерманбетов, Нью ТВ.